Жол экономиканын көрө тамыры. Сапаттуу жолдор өнүккөн экономиканын көрсөткүчү. Аймактар ортосундагы экономикалык жана чарбалык байланышты бекемдеп, туризм, өндүрүш жана соода чөйрөсүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөбүз десек, жол салуу зарыл. Былтыр биринчи жолу Кыргызстан өз акчасына атамекендик ишкана менен жол куруп баштаганы бул тармактагы жаңы бир кадам болду. Балыкчы Бөкөнбай Барскон жолу алдыдагы 3 жылда аяктайт. Ошондой эле Ордо кала менен 4 облусту байланыштырып туруучу жалгыз жол Бишкек Кара-Балта жолу аяктоонун алдында турат. Аталган трассаны реконструкциялоо иши 2017 жылдын апрель айында башталып, 1 жылда бүткөрүү пландалган. Долбоордун сметасында каралбаган иштер, ошондой эле жол жээгинде жашаган жай тургундардын нааразычылыгы курулушту ушуга чейин алып келди. Президент Садыр Жапаров быйыл февралда Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында реконструкция жумуштары менен таанышып, быйыл бүтүрүүнү тапшырган. Учурда курулуш 95% аяктап, жол чекелерине белгилер орнотулуп, жол чийиндери жана жарыктандыруу бүткөрүлүүдө. Буюрса, ушул айда толугу менен аяктайт. Толугураак кийинки материалда. Айар Жеңишбеков Бишкек Кара-Балта жолун куруу иштерине баштан аяк катышып келатат деп айтсак болот. Тамтыгы чыккан эски асфальтты сыйрып, жолду түстөө иштери жүрүп жатканда келип, курулушчулар тобуна кошулган жаш жолчу андан бери жол куруунун бир топ сырларын үйрөнүп чыкты. Айтымында асфальттын курамы туура болсо эле, жолдун сапаты мыкты болот. Азыр акыркы слой 3-слой калды. Ошо бир 7-8 километрдей калды ошо. Укладчик менен иштеп турган жумуштар. Азыркы убакта ошо жамгыр, суук болгон себебинен асфальтта кечке чейин иштебейбиз да. Эртерээк бүтүрүү эле аракет кылабыз да, чтоб суукка түшүп калбаш үчүн. Кара-Балта шаарынан Ордо калага чейинки жолду реконструкциялоо 2017 жылы жаз айларында башталган. Ал ортодо долбоордо каралбаган маселелер чыгып, ошол жылы күзүндө бийлик алмашкан мезгилде дагы көп аракеттер көрүлүп, бирок 1 жылда курулуп бүтөт деген божомолдор ишке ашкан эмес. Тескерисинче 2019 жылдары жол жээгинде жашаган жай тургундардын нааразычылыгынан улам курулуш улам создугуп келген. 2 жылдан бери курулуш кайрадан жанданып, былтыр биринчи долбоорго кирген 45 чакырым жолдун курулушу бүткөрүлгөн болчу. Президент Садыр Жапаров быйыл февралда Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Бишкек Кара-Балта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышып, жолду оңдоонун калган бөлүгүн быйыл бүтүрүүнү тапшырган. Ушул тапта жол куруп жаткан Кытай компаниясынын ири техникалары тынымсыз иштеп, 2-чи долбоорго кирген 7,5 чакырым жолду курууну болушунча тездетүү аракетин көрүп жатат. Жолдун биринчи бөлүгү 2 багытка кете турган 4 тилкелүү жол болсо, экинчи бөлүгү 6 багыт менен салынууда. Ошондо унаа базардан Бишкекти көздөй кеткен жол бир топ кеңейди. Подрядчиктер деле аракет кылат, кез-кезде жамгыр жаап коет. Ана жааган эртең салып албайсың, баткак болуп калат, суу болуп калат, токтоп калып атабыз да. Так, бул жер эми 3-чү слойду мен ойлойм бир 10 күнгө күн жаабай турса бир 10 күнгө чейин бүтүрүп коебуз. Жол чекесиндеги тротуар салына турчу тилкени кошпогондо жолдун туурасы 27 метр. Мындан сырткары жөө адамдар басып өтчү тилке жолдун эки тарабына тең салынып 3 метрден 6 метрди түзөт. Ал эми суу агып өтүүчү арыктар бетондон салынат. Ошентип мындан 5 жыл мурда курулушу башталган Бишкек Кара-Балта автожолунун курулушу аягына чыгайын деп калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Бишкектин батыш тарабындагы машина базардан Кара-Балтага чейинки жол ушуга чейин эле бүткөрүлгөн. Ал эми ушул таптан Ново-Павловка айыл аймагында акыркы 3-чү асфальттын катмарын төшөө уланууда. Учурда курулуш 95% аяктап, жолдун бүткөн аймактарына жол белгилери орнотулган. Ал эми калган бөлүгү үчүн атайын мамычалар орнотулууда. Курулуш иши толук аяктады делген күнү дароо мурдатан даярдалган жол белгилери коюлуп баштайт. 2124 жол белгиси каралган. Ошондон азыр ушул чакта 1862 жол белгиси орнотулду. Калгандары коюлуп атат күндө. Жакын арада бүтөт. Андан башка ушул участокто 20 светофор жол чырактары кабарланган, ошол баары орнотулуп иштеп атат.
Ал ортодо биринчи долбоор аркылуу аяктаган жолдун бөлүгүнө жарыктандыруу коюлуп, жолдун эки тарабына тең бирдей аралыктагы заманбап жарык берүүчү лампалар орнотулган. Ал эми калган бөлүгүндөгү жол кеңейтилгендиктен жарык берүүчү лампалар 6 багыттан турган эки тилкелүү жолдун дал ортосуна коюлмай болду. Бул иштердин баардыгы өз эрежелери менен аткарылып, эң башкысы сапатка көңүл бурулууда. Калыңдыгы 1 мм ашыгыраак болуп түшүрүлгөн бул ак түстөгү сызык сапаттуу болсо, кеминде 3-4 жылга туруштук берет. Жол чийимдерин чийип жатканда мындай термопласт жолго жабышып булганып калбас үчүн астына мынтип күрөк менен кармап туруш керек. Ал эми бул чийилип жаткан ак чийимдердин узундугу 1 метр, ал эми алардын ортосундагы аралык болсо 3 метр түзөт. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул жол чийимдери азыркы учурда Байын Антоновка айыл аймагында чийилүүдө. Ал эми ар бир чейин атайын лаборатория тарабынан көзөмөлдөн өтүп жатат. Ал эми бул жерден жол курулушу канчалык деңгээлде сапаттуу болуп жатканын көрүүгө болот. Мындагы лаборанттар күнүнкүсүн калтырбай жолго төшөлчү асфальттын аралашмасын жана башка колдонулуп жаткан материалдардын курамын дал ушул жерден дыккат көзөмөлдөн өткөрүп турат. Эгер кайсы бир кошулма азыраак болуп калса, дароо белгиленип, жолчуларга жеткирилет. Жакшы сапаттагы материалдар колдонулуп атат азыркы учурда. Бүгүнчө мисалы асфальт төшөлүп жатат. Участкабызда асфальт пробасы күнүгө басыла турган учурда алынып турат. Биздин штабта лаборанттар күнүгө басылса күнүгө келип текшеребиз. Ал эми бул лаборатория болсо жолдун чекесиндеги тосмолорду, ошондой эле жолдун ортосундагы бетондорду жана жолдун чекесиндеги бордюрлардагы бетондордун сапатын текшерүүчү лаборатория. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бетондор салынар учурунда мындай аралашмадан алынат дагы, мындай бир калыпка коюлат. Ошондо мисалы B20 деген маркадагы бетонду текшерүү үчүн бул жерге салынып, ошондо бул жерден 420 деген сан чыгыш керек. Эгерде 420 чыккан чакта бул бетон сынып кетсе, анын сапаты жараксыз деп салынат. Ал эми туруштук берген турган болсо, анда алдын бетондун сапаты талапка ылайык деген жыйынтык чыгат. Бишкек-Кара-Балта жолу Ордо калаа менен 4 облусту байланыштырып туруучу жалгыз жол. Бул жол аркылуу күнүнө 50 миңден ашык автоунаа ары бери каттайт. Курулуш учурунда бир топ тыгындар болуп, көп убакытка өтө албай турушчу айдоочулар эми минтип заңгараган түз жол менен айдап калышты. Мурда кичине тарыраак болчу да. Азыр кенейип жакшы болуп калды. Разметкалар бар. Могу освещение дагы жакшы болуп калды. Кечинде жүргөнгө дальний күйгүзбөй жүрөсүң, жолдун баары таптаза. Могу знактын баары абдан жакшы көрүнүп атат. Түз мурдагыдай эмес, освещениялар бар. Разметки самое главное. Койго окшош экенде адамдар разметка болбосо бири-бирине чыгып кетерчү эле. Азыр эми разметка ар ким өзүнүн линиясында сопсонун да. Өлкө экономикасынын күзгүсү жана күрөө тамыры аталган жол курууга соңку жылдары өзгөчө көңүл бурулууда. Бул арада Кыргызстанда эл аралык республикалык деңгээлдеги ири жолдор менен катар эле ички жолдор дагы салынып жатат. Мамлекет башчысы мындай жагдайды өз сөзүндө дайым белгилеп келет. Бир күндө 1 саат кармалбасын. Ато мурдакыларды билем да. Айлап жылдап разрешение бербей, анан акча сурап ушинтип эле отура беришчү да. Бүгүнкү күндө жол куруу тармагында 15 долбоор ишке ашырылууда. Реабилитацияланган тилкелердин жалпы узундугу 750 чакырым. Эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарын тартуу менен долбоордун жалпы баасы 970 миллион АКШ долларын түзөт. Эгер 2022 жылдын планы боюнча 113 чакырым жолду куруу жана реконструкциялоо бекитилген болсо, учурда 95 чакырымга жакын жол бүткөрүлдү. Ошондо 2021 жылга салыштырмалуу 120% жакын өсүш болду. Курулуш иштери жүрүп жаткан жолдор түндүк-түштүк альтернативдик автожолунун 5-долбоордук участагында Маданият Жалал Абад унаа жолу негизги курулуш иштерин 2022 жылы ноябрь айында бүткөрүү пландалууда. Талас Тарас Суу Самыр жана Бишкек Нарын Торгарт автожолдорунда кошумча курулуш иштери толугу менен аяктады. Жол чарба департаменти боюнча 2022 жылы 650 чакырым жол капиталдык оңдоо иштерине пландалган болсо, учурда 370 чакырым жолдо иш жыйынтыкталды. Мындай көрсөткүч 2021 жылга салыштырмалуу 116% жогору. Баткен облусунун өнүктүрүү программасына ылайык жалпы жонунан 45 объект бекитилген болсо, эң маанилүү делген 18 жерде Тагыраагы, Баткен жана Лейлик райондорундагы чек арага жакын жайгашкан аймактарда кошумча тапшырмалар берип аткарылууда. Мындан сырткары Ысык көл облусунун Каракол шаарындагы Токтогул жана Пржевальск көчөлөрүндө реконструкция өткөрүү толугу менен каралып, 4,5 чакырым ички жолдор бүткөрүлдү. Ал эми Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолунун реконструкциялоо иштери боюнча учурда 25 чакырым жолго асфальт төшөө жумуштары аяктоо алдында турат.
Мындан сырткары кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда аймактык жана экономикалык байланыштарды жакшыртуу жана соода жүгүртүүнү жогорулатуу максатында көпүрө курулуп жатат. Ошентип 2 жылдын ичинде жолдорду курууга жана оңдоого бөлүнгөн каражаттардын көлөмү 10 миллиард сомдон 17 миллиард сомго чейин өстү. Министрлер кабинети жолдорду курууда зарыл болгон жол жээгиндеги инфратүзүмдү, май куюучу жайларды, дааратканаларды, медпункттарды, коомдук тамактануу жайларды түзүүгө каражат каралышы зарылдыгын белгилеп келет. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.